Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан эки дарыгер программасы алып баруучусу Бигимай Жетимишева. Бүгүнкү программада биздин коногубуз психолог Жамурчиева Нургуль. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Айтыңызчы, Нургуль, өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө тагыраак айтып бериңизчи. Баягы психолог, анан психотерапевт, анан психиатр деген дагы айырмасын дагы айта кетиңиз. Мен психологмун. Бул гуманитардык окуу жайды бүтүрүлгөн адистерди психолог болуп чыгышат. Психотерапевттер, бирок психологдор айта кетчү нерсе, эме жанагы дары дармек жаза алышпайт, назначение кыла алышпайт да. Психотерапевттер бул дагы гуманитардык тарап боюнча бүткөн адистер, бирок ошону менен бирге клиникалык психологияны дагы өтүшкөн, окуп өтүшөт. Бирок биякта дагы дары дармек жазып бере албайт. Бирок психолог менен психотерапевттин айырмасы эмнеде? Психотерапевт атайын бир методиканы колдонуп, ушул болгон мындай терс көрүнүштөр, ошо адамга бир кыйынчылыктарды алып келген көрүнүштөрдү ошол методика аркылуу иштеп чыгарат да, жардам берет. Эми психиатр болсо, бул уже медицинаны бүткөн, толугу менен бул клиницисттер болот. Алар дары дармек жазып бере алышат да. Ошол айырмасы ошондо болуп атат. Кантип сиз ошо психология илимине келдиңиз? Мен мындан мурун 5 жыл медицина тарабында иштеп жүргөн киши болчумун. Бирок мен өзүм медик эмесмин. Эме фарм бизнес. Мен ошол жагдайда болчумун да мен. Андан кийин ошо пандемия кезеги башталганда мен ошо көп элдерди пандемия бир башкача бир переключить деп коебу, ушундай бир эмеси болду да. Мен да ошол тарапка ой жүгүрдүн, өзгөрттү. Ой жүгүртүм өзгөрүлдү да. Мен да ошол кишилердин санында болдум. Көптөгөн суроолор пайда болду. Биринчи өзүм чөйрөмдөгү кишилерге, жакындарыма суроо пайда болду. Бир кандай бир түшүнүксүздөр пайда болду. Андан кийин ошо психологияга мындай тереңирээк кирип, ошол өз турган кесибимди тереңирээк кайра изилдеп, ошондон башталды да менин именно практикалык жагымда, практикалык психолог. Анда мурун мындай эле психолог болчумун, биякта уже практика жүзүндө уже психолог боло баштадым. Ошо пандемия деп айтып калдыңыз, ошондо дагы көп психологдор аябай керек болду да ошол мезгилдечи. Реабилитация үчүн ошол ооруп калган адамдар же ооруп анан кийин кайрадан айыккандарга да аябай керек болуптур. Демек, сиздин кесибиңиз абдан актуалдуу, ошол биздин заманыбызда актуалдуу болгон бир кесип экен да. Анда бүгүнкү баягы тереңирээк сүйлөшө турган бир темабыз мен сизден сурайын дегенде, эл эмне дейт депчи. Себеби дегенде бул эл эмне дейт деген ичинде ушунчалык толтура бир кичинекей темалары бар да. Ошолордун бирине токтолуп баштабайлыбы? Абдан мындай терең тема негизи бул. Кулабызга сиңип калган нерсе дейли да. Бул эл эмне дейт, ырлар да чыгып атат, тамашалар да чыгып атат, эл эмне дейт деп. Бирок мындай ойлонуп көрсөк, тереңирээк да, ушул эл эмне дейт деген принципи, стереотипи ушул биздин турмушубузга абдан мындай чоң таасир этет. Өзүбүздүн турмушубузду жашабагандай болуп кетебиз да, кээде ошол эл эмне дейттин аркасынан баратып. Канчадан турмуштар, бир өмүрлөр, бир мындай нааразычылыктын үстүндө болгондой болот да. Ошон үчүн ошо бизде аябай актуалдуу го азыркы мезгилде. Себеби дегенде мен мына өзүмдөн деле билем да, эми алыс кетпей эле 25-26 чейин биз мисалы үчүн дарыгерлер окуйбуз, анан кийин ординатурабыз бар, же болбосо резидентура дейбиз, анан аспирантура дейбиз. Ошентип анан кийин 30 чыгып калабыз да. Анан кийин
турмушка чыкпай калганыбыз бар, турмушка убагында чыккандар дагы бар, бирок менин байкашым боюнча көбүнчө ошо турмушка чыкпай 30га чейин чыкпагандар эми 30дан кийин дагы мындай чыкпай калышат экен да. Анан албетте баягы үйүнөн тууган туушкандар ай эмне болдуң, сен жүрө бересиңби депчи, анан кийин баягы сөздөр, көп сөздөр угушат экен. Анан кийин бул деле өзүнчө бир травма да аял кишине, туурабы? Анан ошол жөнүндө айтып берсеңиз, сиздин практикаңызда барбы, көппү сиздин көз карашыңыз? Мен кездештирем өзүмдүн практикамда мындай суроолор боюнча. Жаш кыздар, жаш эми 30га жетпеген кыздар деле келип, ошентип ойлонгон кыздар бар. Мынтип ойлоп көрсөң, бир 21-22 болсо ошол турмушка чыгыш керек деген бир шаблон сыяктуу да. Эгерде бир ушул жашка чейин чыкпай калсаң, бүттү, эми сен бир жарабай калган оокаттай болуп калгандайсың да. Туура. Анан ошонун негизинде өзүлөрүн кемсинтишет, өзүлөрүн бир эл катары көрүшпөйт. Анан кийин ошо күнөө сезими абдан өркүндөйт да. Ага эми көмөктөш болгон бул коомдогу ойлорбу же кандайбы түрткү болуп эле качан деп эле ушинтип туш тараптан эле да. Анан кийин ушул баардык эле жашынакай ушул эле бир турмушка чыкпай калдым деп ошол ойго эметишет да. Кемсинтип ошол кызды кайрадан эле эметет да. Анан начар сезишет, анан бияктан өзүнүн самооценкасы дагы төмөндөйт. Бир ар дайым бир тынчсыздануу сезими, мындай перманентный бир эмеде болот да, состояниедачы. Анан кийин бир өзүнө ишенбеген сезимдер пайда болот. Мен ушуну кыла албайм го, ошо элдин баары эле ушинтип айтып атат, эми чыкпай калдың го, эми бир карадал болуп калдың го деген ушундай бир жаман ойлорду. Кээ дагы өрчүп кеткендер, мисалы өзүнө кол салуу, депрессиясы деле болот. Ал депрессиядан кийин эгерде убагында специалистке кайрылбаса, өзүнө кол салуу мындай бир ойлор да пайда болот да. Анан кийин дагы башка бир жагда эми эптеп эле бир турмушка чыгып, бир өзүнө жарашабы, жарашпайбы, түшүнүктөрү дал келеби, келбейби, ага да карабайт. Иши бир мындай жанымда бир киши болсо эле болду дейт да. Аты бар. Эптеп чыгыш керек эте. Да, ошол тиги жакын адамдардын бир максатын аткарыш үчүн, өзүнүн максаты эмес, жакын адамдардын максатын аткарыш үчүн ушундай негизи бул турмушка чыгуу бул чоң кадам, менимче ойлонуп кылыш керек. Анан бияктан мындай бир шашып эле кылгандын анан кийин кесепети ушул бир балким бир зөөкүргө чак келет, мисалы туш келет да. Же болбосо бир өзүнүн бир нааразычылыктары көбөйүп, анан кийин ошол балалуу болуп, анан кийин ажырашып кеткендеги ушундайлар дагы көрүнүштөр бар да. Мунун негизинде эми балалык кезибизден эле башталат эмеспи? Биз баарыбыз эле ошо каяктан чыкканбыз да, балалык кезден чыкканбыз. Бирөөгө салыштырып, ошол көпчүлүк ата энелер бирөө элдин баласы деп салыштырат. Анан кийин эми аналарды деле түшүнөм, бул ошо болгон эмеси бул мотивация сыяктуу деп эметишет да, мындай түшүнүшөт. Бирок бул мотивация мындай андай иштебейт да, тескери жактары кайра көбүрөөк болуп калып атат. Анткени бирөө менен ар дайым салыштырсаң өзүңдү, сенден сулуу деле пайда болушу мүмкүн. Сенден акылдуусу деле болушу мүмкүн. Мисалы бир жетишкендиктери көбүрөөк деле болушу мүмкүн. Анан кийин ар дайым салыштырып атып, сен мындай бир проигрышный какой-то мындай вариант болуп каласың да. Демек ошо кечиресиз, сөзүңүздү бөлдүм. Эң негизги мындай функция деп коелу, бул ата энеде жатат экен да, туурабы? Бала кичинекей кезинен баштап, анан ошонун характери туура түзүлүш үчүн, өзүн өзү мындай самооценка достаточно болуш үчүн, демек ата эненин аракети болуш керек экен. Мына ошол сиз айтып атасыз, жаш бала, мындай кичинекей бала чоңоюп баратат,
ошондой жаш ата энелерге сиз кандай кеңеш бермек элегисиз? Мисалы үчүн кийин бала чоңойгондо ушундай самооценкасы ордунда болуш керек, анан өзүнө болгон мамилеси мындай туура болуш керек деген бир ойдо бир мындай шаблон бардыр дейм да. Эми балалуу болуш бир мындай Философия деп коелу. философия десе болот, бир мындай аябай жөн эле кадам эмес. Бул бүт тараптан ойлонуп, өзүм даярмынбы бул же даяр эмесминби деген суроого жооп берип туруп, анан кийин ошол кадамга барыш керек деп ойлойм мен. Анткени эгерде ошентип ойлонуп, ошондой оокат кылсак, балким мындай травмалар азыраак болмокпу деп ойлойсуң. Бирок эми толугу менен ата энелерди күнөөлөп, ушинтип чоңойтуп коюшту эле, ушинтип айтып коюшту эле дегенде бул туура эмес. Анткени алар деле өз билгениндей кылышкан. Бизди эч качан бир апа болгонду үйрөтүшпөйт. Ата болгонду деле үйрөтүшкөн эмес эч жерде. Биз мындай окуу жайында андай деле жок да. Кыз болгонду деле үйрөткөн эмес да, мындай бир үйдө же уул болгонду, келин болгонду деле. Бүт баарын биз ички бир мындай интуиция менен мынтип акырындан мынтип жылыштырып, окшоштуруп көрөбүз да. Ошон үчүн толугу менен эле ушинтип анан кийин кээ бирки кишилер деле бар, бир жооп берсең деле, бир чечим берсең деле, ой жок, мен ушундай травмам бар эле, ушундай болду эле деп, анан ошону эле бир кесиктей кылып эле кармап эле отурушат да. Ошол выгодное положение деп коет да, эми ушинтип өзүнө аяп отуруп. Эми чоңойгон соң, эми ал болду уже, ал өттү. Кудайга шүгүр, эми чоңойдук, турдук дегендей, ата энеге таазим этебиз дегендей. Бирок ошол азыркы мындай чоң кишинин ой жүгүртүүсү боюнча кадам жасасак, анда мага керекпи, бул кичинемден бери айтып келаткан мындай сөздөр мага керекпи же кереги жок, мага дал келеби же келбейби деген нерселерди мындай сорттоп, өзүбүзгө чак нерсени, анан ошондой эле эми коом жөнүндө да унутпаш керек. Анан мага чак келет деп эле анан кийин чыгып эле өз каалаганыбыз, өз билем өз өтүүмдү төргөй элем деген оокат да жарабайт да. Эми бир социалдык нормаларга дагы дал келиши кажет. Анан кийин ата энелерге кандай, вот жаш ата энелерге ошо балдарды салыштырбаш керек башкаларга. Салыштырсаң дагы ошол эле өзүнө эле салыштырыш керек. Мисалы эми жарым жыл мурун бир спорттук секцияга жаңы кирсе, мындай мисалы бир Көлүгүлөрдү, да жасай албай, эми үйрөнсө, мына көрдүңбү, мурун жасай алчу эмесмин, эми жасадың деп, ушу өз менен салыштырууга аракет кылыш керек. Анткени башка бирөөгө салыштыруу бир мындай көнүмүш адат болуп калса, анда өмүр бою башка бирөөлөргө салыштырып атып, өзүңдү бир мындай ущемленный, где-то мындай проигрышный болуп каласың да, потому что эми ар дайым эле моментип бүт жерден 5 болгон, эми болуш керек, бирок мындай не всегда дегендейчи. Психоаналитик, дүйнөлүк Жак Фреско ошол дагы айтканда, бир интервьюсун уккамда, жаш баланы деген, мисалы үчүн кичинекей бала оюнчугу сынып калды, анан кийин ошону сага көтөрүп келет дейт да. Сен деген ошол момент, ошол ата энеси эми эмне кылышым керек, эмне кылайлы деп сен суроо беришиң керек ошо балага депчи, ойлондурганга мындай почва кылып беришиң керек дейт да. Биз болсо эмне кылабыз негизинен? Сынып калды, кел чаптап берейин деп, анан кийин өзүбүз алабыз дагы, анан кийин чаптап же болсо оңдоп, ушун биз кылып коебуз ошону ишинчи. Анан ошол айтат, жаш баланы деген ошондой даяр тамакка көндүрбөй, тескерисинче ошо бир нерсеге үйрөтүш керек депчи. Ошол көз караш боюнча айтып берсеңиз кичине, сизде консультацияларыңыз деле бар да ошо жаш балдарга. Бир негизи ошо сиз айтып жаткан бул гиперопека суроосу. Бирок эми гиперопека болгондо, эми бул баланын жашына жараша болот да. Такыр эле кичинекей бала келип, 1 жаштагы же 2 жаштагы жаңы басып калган бала оюнчугун сындырып келсе, эми кайдагы эмне кылайлык деп андан сурамак белек да. Туура барып эле кылчусуң кылып бересиң, туурабы? Бирок уже мындай жашы кичине ойлонуп, түшүнүп калган, өз колунан келип калган кези болсо, анда ойлондурса болот.
Балдар негизи бул тартипти эмеден алышат да, бир сөздөн эмес көп. Сөз эми айтып коеюн, бир 30% деп коеюн да. Айта берсең, куя берсең бир жерине кирип сиңет да. Бирок 70% бул өзүнүн бир ата эне өзүнүн бир үлгү катары болуш керек да. Ошол бала ошо ата энени көрүп, ошондон үлгү алып, анан ошондон тартип алат да. Демек ата эне кылган ишинен анан кийин ошондон сабак алат турбайбы жаш балдар, кичинекей балдар? Мен ушундай көз караштамын да. Эми айтыш керек. Анан өзүнүн дагы өзү, мисалы атасы отуруп үйдө семчикке чагып, иштебейсиңби, сен канча 18ге толдуң, качан жумушка чыгасың, там эмне отурасың деп эметсем, кайдан бала эми ата энеси өзү ушундай үлгү болуп атса, кайдан чыгып иштейт? Ал деле айтат, сен отурсаң мен деле отурам. Жакшы сөздү баштап койдуңуз. Мен ушул темага кичине баштайын деп отургам да өзүм дагы. Азыркы күндөрдө мындай чыныгында айтсак, биздин поколение деп айтайын, мен менден чоң поколенияга мен тийишпей эле турам. Менин поколением дагы көп байкашым боюнча көбүнчө ошо эркек балдар, үй бүлө, менин курагымдагылар деле баары үй бүлө күтүп балдар бар да. Анан көбүнчө мынтип байкап көрсөң, аялы күйөөсүнө караганда көбүрөөк акча табат экен, көбүрөөк жумуш кылат экен болупчу. Тиги жолдошу болсо, сиз айткандай семчикке чагып, бутун сунуп, телевизор көрөт да, ошондой байкоом ушундай болуп атат да. Менин суроом, кайсыл жерде биз деген ката кетирип атабыз? Балким биз аял киши эми кичине бир нерсе бизге жакпай калса, өзүм кылам деп эле биз далбасып эле биринчи чуркайбыз го. Ошондой бир свойствобуз бар го биздин. Балким ошондон катабыз барбы, же баягы эркек кишиге деген биз баягы кандай десем, кыймылдаганга возможность бербей эле өзүбүз кылып атабызбы дейм да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Эми возможность боюнча болсо, мисалы сиз пол жууйм деп үйгө келсеңиз, бирөө жууп койсо, эми раз болду деп отура бересиңер да, туурабы? Ошондой эле окат да. Мисалы мен эметейин десем, биякта тытынып, биякта киши жасап атса, эми баардыгы эмес, 100% эмес. Бирок бар ошондой. Көбү деп коелучу, көбү деп. Эми даяр окат турса, андан эмне кылмак эле? Мейли анда отуруп турайын да. Көп мындай өзүнүн жанына да күч келбейт, суроолор чечилүү болсо. Бул негизи ушул кичинекей кезден бери смещение ролей деп коет да, ушул. Апалардан көрүп кыз өсөт деген, апаны көрүп кыз өсөт дейт, атаны көрүп тиги уул өсөт дегендей эле да. Ошол бир модель болуп калган да биздечи. Ошого да жараша эми алар көрүп аткан оокатын жасайт да, туурабы? Бул азыркы чоң киши мурунку кичинекей бала болчу да. Ошо мен эмнеге үлгү деп айтып атам? Анткени ошо үлгү катары ала алышат. Эми ошону кайра мынтип токтотуш үчүн, бир какой-то баланс болуш үчүн, анткени эркектин өзүнүн эмеси кызматы бар, аялдын өзүнүн кызматы бар. Азыр бир мындай башкача болуп калганда, аялдыкы бияка, эркектики ошо алмашып кетти да, экөөнүкү деп атпайм. Ошол үчүн дагы мындай ажырашып кетүү деген аябай көп болуп жатат. Себебин сурасаң, эмне үчүн ажыраштың? Менин жолдошум теге эле иштебей койду, мен болсо чарчадым үйдү баягы кармаганга, анан ажырашып кеттим депчи. Ошо аял кишинин кайсы жерде катасы бар? Эмнени туура эмес кылып атышат? Абдан өзүнө көп жоопкерчилик алышат. Кичинекей кезинен бери эле кызга жоопкерчилик жүктөшөт. Кыз бар үйдө кыл жатпайт, анан жөн отурбай биякты сүрүп кой, мынтип кой, тигинтип кой. Эркек бала болсо, эми уже ал мындай, эми ал эркек бала, ага, значит, отур телевизор көр деп, уруксат берилет. Ал өзү эле бир эркек болгон үчүн эле, наверное, ошон үчүн уруксат берилет да, мен деп ойлойм. Ошондой деп ойлойм, балким менин оюма кошулбаган деле кишилер бар болуш керек да. Анан ушу жоопкерчиликти кыздарга көбүрөөк жыйышат, эркек балдарга мындай азыраак болгондой да. Анан бияктан ушундай дисбаланс болот да. Кыздар көнөт ошого, чоңоюшат. Мен үйдү да жыйнаш керекмин, тыйын да табыш керекмин,
өз балдарымды да караш керекмин, анан дагы бир жакта дагы мындай коомдун ичинде дагы бир активдүү кишилерден болуш керекмин деп. Жумушта болот. Ооба. А эркек кишилер бияктан Бир жумушу менен эле чектелип эле ыраазы да эмнегедир. Биздин дагы бир кандай десем эми бизден чоң дарыгерлерибиз бар. Ошолор дагы айтат да, ай кыздар өзүңөр күнөөлүүсүңөр депчи. Мисалы үчүн биздин 2-3 жумушубуз болсо, жолдошубуздун бир эле жумушу түшкө чейин эле иш кылат, анан түштөн кийин бош эс алат да, анан биз болсо эмнеге ушундай атат десек, анан ошентип айтып күлүшөт. Анан ошо биздин ошондо биз эмне кылышыбыз керек ушул моментте? Биз деле макул деп коюшубуз керекпи, же биз дагы бир ошо модельди жаңыдан жоопкерчиликти эми кайра тиги эркек кишиге тапшырыш керек. Бирок албаса эмне кыласыңар? Ал киши өзү түшүнүш керек да. эгер сүйлөшүп, мисалы үчүн түшүндүрүп, ушундай Эми эгерде ал эркек өзүнүн бир мындай башкача өзүн сезбесе, ошол жеринде бир проблема бар экенин сезбесе, анда ал өзгөрбөйт. Анткени мен өзүм аркылуу мисалы башка кишини мен оңдоп кое албайм. Ал өз киши ошого келиш керек. Ошондой суроолор жаралыш керек ичинен чыгыш керек. Андан кийин мен ушундай кылат элем деп чечимге кириш керек. Кайрадан эле ошо эркекке өз жоопкерчилигин кайра кайтарып берген эми аракет кылыш керек. Бирок эми алабына же албайбы, ал уже башка суроо болуп калып атат да. эгер мындай ачык айкын эле сүйлөшүп, кой, мындай кылба, сен буну кыл, а мен буну кылам деп ошентсе, мисалы үчүн көнөт да эркек бала деле. Эми мындай бөлүштүрүп, ооба, өзүнө алына жараша, өзүнө мындай шартына жараша, андай деле эми уж диалог да булчу. Отуруп сүйлөшүп алса болот. Негизичи. Азыркы жаштар ушул суроо менен сизге кайрылабы? Жаштар көп мындай укуктарын билишип, анан кийин ой психологду барыш керек, анан баягы семейный психолог деп фильмдерден көрүп ошентип атышат деген сөздөрдү угуп калабыз да. Сиздин практикаңызда кандай? Эми семейный психолог деп мага келген окуялардан ушу кайненеси менен түшүнүшүктөр болгондор ошондой келген. Менин практикамда эми практикам аябай бир чоң деп мындай бир 10 жылдан бери прием кылып атам деп мен айта албайм, бирок ошо азыр именно ушинтип тиги жубайлар тиги келип анан кийин ушул күжөм иштебейт, же койбойт, же ушундай, же кете албайм деген суроолор бар, айтып келишет. Бирок эми бул суроонун оорчундугу эркек киши аны түшүнбөсө эчтеке кыла албайсың. Жыйынтык болбойт эч кандай. Эчтеке кыла албайсың. Эгерде мындай экөө биригип келип отуруп, ооба, мен азыр ушундай мага бир блокторум бар, мисалы, жумушка чыга албаймын, же бир коркунучтарым бар, ошон үчүн мен ишке чыга албай атамын, же көбүрөөк акча таба албай атамын, же бир бизнесимди ача албай атам деп келсе бир жөн. Бирок көбү, баары деп айтпайм, көбү ушул эми проблемам жок деп. Кудайга шүгүр деген окат да. Кудайга шүгүр деген окат кылышат. Аракети жок демек эч кандай. Аракети эми жок деп айта албайм, бар. Бирок мындай аял затындай унчалык аябай курч кабыл алышпайт да. Бир башкача бир аз. Мен эми өзүмдүн бир опытым боюнча айтып атам да, мага кайрылып келген. Ошо бирок ийгиликтүүбү же тиги эркек балдар баш тартышабы? Ошо сиздин ойлонушат, анан кийин бир кандай бир эми кимге жагат ошол киши жөнүндө бир терс нерселерди айтсаң, кичине мындай эметишет да. Алысыраак болушуп, кичине мындай стресс болушат. Андан кийин негизи эркек кишилер бир психологко барышты бир мындай скептически кабыл алышат да. Аялдар көбүрөөк барышат. Аялдар негизи эмоционалдуу болушат. Андан кийин бирок ошентип суроо менен келген аялдар
бир нерсени түшүнчүшөт. Эгерде ал киши каалабаса мен аны өзгөртө албайм. Мен өзүмдүн мамилемди, өзүмдүн көз карашымды ошол жагдайга өзгөрүшүм мүмкүн. Башка жагынан карашым мүмкүн. Балким эгерде менин күйөөм акча таппай үйдө отурат деп нааразы болуп келгендер, эми баары эле акча тапканга эми баары эле бизнесмен болуп кетишпейт да, туурабы? Бирөө үйдүн оокатын жакшы жасайт, бирөө эми акча тапканга мындай кыйыныраак жилкасы бар деп коет да. Ошон үчүн алардын өзүнүн көз карашын өзгөртө башташат. Болуптур, эми такыр эле үйдө отурбаса, эми жумушка, кызматка барып келип атат. Эми бир көптөгөн акча таппаса деле, бирок ал жашнакай ата мисалы да. Ал абдан мындай жылуу ким жолдош болуп атат да, күйөө жолдош. Анан дагы кандай, ал жакшы уу мисалы. Эми баарын эле акча таппайсың деп эле баарын эле бир мындай эмеге рамкага киргизип алып эле мына бүттү жарабай калдың сен деп эле бир ал эле стигматизация болуп атат да, туурабы? Башка жактан да карап көрүш керек. Биз тараптан, ооба. Биз тараптан да карап көрүш керек. Ошон үчүн бияктан өзүңдүн партнерыңду өзүң аркылуу өзгөртөм деп эми бир мындай эмеге деле чыкпайт да, ийгиликке деле, жыйынтыкка бир ийгиликке деле чыкпайт. Сүйлөшүп, бир диалог болуп өзгөртсө болот. Бирок эгерде өз киши өзүндө мындай проблема сезбесе, ал өзгөрүлбөйт. Бирок өзүңдүн ошого болгон көз карашыңды өзгөртүп, бир оор сезим менен эмес, бир жеңилдик менен ошого кайрылып, ошону мындай жакшы тараптарын карасаң деле, тапсаң деле болот да. Ар бир адамда. Анан туура эмеси мындай жеңилирээк өтөт да. Эми баарын эле ошо акча таппайсың деп эле ошого баары эле такай бергенде дагы тоже. Туура айтасыз. Мына акыркы суроом болсун. Айтыңызчы, ошол проблемалар бар коомду дагы абдан орчундуу болгон, актуалдуу болгон бир кайсы тема? Эми азыр ошо зомбулук темасы болуп атат. Аябай. Ошол жөнүндө дагы көп мындай медиаларда дагы көп чыгып калды, тиги интернет баракчаларында аябай көп көрүп калам, угуп калам. Эми ошо негизи бул зомбулук абьюз деп коет да. Бул айта кетейин кыскача, бул бир адамдын башка адамга бир мындай басынтуу мамилеси, кемсинтүү мамилеси. Мындай көзгө илбей мындай кайдыгер мамилеси да. Анан ошол абьюзер, ошо зөөкүр, ошондой эмеден бир рахат алат да. Өзүнүн жанагы ошо эмеге жабыркаган, эмеге зомбулукка жабыркаган адамдын эмесинен, сезимдеринен бир рахат алат. Анын түрлөрү деле болот да. Азыр абдан көп чыгып атат. Бул психологиялык зомбулук, бул экономика жактан экономический зомбулук деп коет. Анткени сен иштебей эле кой деп айтат. Сен иштебей эле кой, акчанын баары мен кармайм, сен андан көрө балдарды эле кара, иштейм, кесибим бар, колуман келет десе деле, ой, кой сен үйдө эле отур деп эле бир мисалы айына 1000 сом же канча эми жумасына 1000 сом берип, анан каяка жоготтуң, эмне кылдың деп отчет алып, бир ушундай бир рамкага киргизип, ошентип бул дагы экономикалык жактан зомбулук. Андан сексуалдык жактан да болот. Мисалы каалайбы, каалабайбы өзүнүн жакыны, баары бир деле ушундай болот, ушундай кыласың деп эле бул эми эмеге чак келет да. Изнасилование, ошого эле чак келет да. Дагы башка дагы кандай эми психикалык тараптан дагы ар дайым мындай эми ошо басынтуусу колуңан келбейт. Анан да мисалы бир жака барып эл менен баарлашайын десе бартырбайт. Только өзүнүн эмеси боюнча, макулдугу боюнча, ошо зөөкүрдүн, абьюзердин макулдугу боюнча эле барасың. Ким менен бардың, эмне менен сүйлөштүң, эмне жөнүндө сүйлөштүң, эмне мынча кеч, канча кеч келдиң деп. Даже видео көзөмөл эметкендер дагы бар да.
койдурганда. мына ушул жөнүндө суроо берейин дедим. Анда ошо сексуалдык зор зомбулук дедиңиз, мен жакында эле ошо инстаграмданбы окудум окшойт. Бир аял шым кийип эле, баарыбыз эле шым кийип жүрөбүз эми. Мурдагыдай юбка көйнөк кийип, эми азыр бизде билесиз эми ким кандай кийип жүргөнүн. Шымчан эле анан кийин футболка кийип алыптыр. Эч кандай ачылып калган, эметип калган жерлери жок экен. Анан бир киши өтүп баратып эле колун башка жака эмете калыптыр да. Анан ошондо анан кийин ошондо тиги аял дагы эми жаш аял деп коелу, аябай ызылдап, анан кийин тиги комментарийде дагы элдер көп эметип жазышыптыр. Анан көбүнчө кээ бирлер ошону жазыптыр: ой кыздар, силер өзүңөр күнөөлүүсүңөр, себеби дегенде ушундай силер ачык кийинип жүрөсүңөр, анан ошого силерди зорлоп кетишет депчи. Анан ошого дагы баягы эмнеге ошентиш керек деген бир баягы сөздөр дагы, жооптор да аябай көп экен да. Мына ошол эми менин суроом, ошол жерде биз өзүбүз кийинген кийим менен эле жүрөбүз да. А тиги менин оюмча да, эми ошол адам, эркек киши укугу жок да ошентип кетип бараткан адамга эле жармаша калыпчы. Ошол жөнүндө айтыңызчы бир. Эми өкүнүчтүү биздин коомдо бул эми мыйзамдын иштеши абдан начарыраак деп ойлойм да. Ошон үчүн бул ошондой кол салган адамдарга эч кандай бир тартипке келбейт, эч кандай жоопкерчиликке келбейт. Ошон үчүн болот. Эми ызылдайт, анан басылат деген окат да, эчтеке болбойт. Ошон үчүн дагы вот это вседозволенность болуп атат да. Эчтеке болбойт деген окат. Бирок баардыгы эле ушу мен сөзгө кошулбайм, тиги эми зомбулукка жабыркаган адамдар өзүлөрү күнөөлүү деп. Эми мисалы баарын бир мындай эле бир тарапка туура эмес да. Мисалы кечинде ошол эле аял жашынакай эле кийинип баратат, жумушка баратат. Анан кийин ага мисалы ушинтип бирөө кол салса, анын күнөөсү эмнеде? Ошону айтам да. Мисалы же кичинекей бала, 2 жаш, 3 жаш балалар канча азыр мында педофилия болуп атат. Ошол ал баланын күнөөсү эмне? Анын эми баары эле ошого күнөөлүү деп дагы абдан мындай ысык талкуулар чыгып атат. Бирөөлөр күнөөлүү дейт, бирөөлөр күнөөлүү эмес дейт. Эми күнөөнүн түрлөрү дагы бар да. Эгерде ошол мисалы тиги аял эми үйдө деп коелучу, үйдө күнүмдүк ошо күйөөсүнөн тепки жеп, унчукпай, бир коркуп, ошол абалдан чыкканга аракет кылбаса, ошондо бир кандайдыр бир күнөөсү бар чыгар. Бир канча бир процент. Анткени ал өз турмушун өз колуна албай эле, ошо эми болор болду, эми ушуга эми ушундай экен деп эле мындай бүт эмени жоопкерчиликти башка кишиге берип койгон өзүнүн турмушу. Себеби дегенде эмнеге мен сизден сурап калдым? Көп окугам, көп уккам дегенде, эми укканда деген мен жөн эле баягы элдерде болуп, тиги мынтте, анан кийин соседкам, анан кошунам монтип айтты деген жерим жок. Мен сөзсүз түрдө албетте далили бар экен деп ошолорду окуп эметесиң да, эми элге маалымат бергенден кийинчи, анан ошого сизге узаттым да, көп окудум. Бул деги эле биздин мамлекетте эмес, башка да мамлекеттерде кентиликке каршы ошо кийим ушундай экен деп, анан бизде ошо аябай актуалдуу болгон. Ошо ой сен ушундай кийинип алдың, сен жоолугуң жок, көйнөгүң жок, анан кийин сени ошентип кетет да деген ойлор аябай көп болуп атат да акыркы убактачы. Анан билбейм, эми бул дагы ар бир адамдын пикири го. Эми туура, эми жашынакай эле кийинип турса, мыйзам иштебейт, мен ойлойм. Эч кандай, анан кийин ошо аялдар биз коомдо мындай бирдеке болуп калса, баягы эле эмне дейт, унчукпай эле койчу. Уят болуп калат, эл билип калса, мынтип калса, авторитетим түшүп калат, анан кийин тияка мынтип калат. Тигинин баласы, анан бирөөнүн кызы ушундай болуптур деген мындай ушак жашырын болуп эле. Ооба, жашырын болуп эле, анан кийин ошого деле эл көнөт да, унчукпай эле коеюн, эми мейли, эми өлүп кеткен жокмун го, эми иш жерим эчтеке болуп кеткен жокпу деген эми мындай легкий варианттары болсо дейм да.
И соответственно бияк тарап ошо кол салган тараптагы жоопкерчиликке эч кандай мындай анда тартылбайт. боло турбайбы деп ал кийинкисин ошентет анан. Анан бул мынтип эмете берет да, Узар, механизм да, evet. целый бир иштей берет. Аны эми ачыкка чыгарыш керек, өзүнүн укуктарын баары бир деле аял зат болобу, эркек болобу билиш керек. Ошону бир мындай Тепселетпегенге аракет тепселетпей кылыш бир керек. сабатсыздыкты мындай жоюш керек да, ушул эме боюнчачы, суроолор боюнча. Что мен денеме эч ким менин уруксаты жок, как бы тие албайт, Тие албайт. жакындай албайт. Биз мисалы даже кичинекей кезибизде комнатага ата энелер тырсылдатып киришпейт да. Мындай эле Ооба, атам, итке тамак берип кой. Ал көнөт ошондойгочу. Андай болош керек. Антип деле ушинтип суранбай эле, этпей эле итке тамак берип койдон башталып, анан кийин мындай деле там бир границаларды, өздүк чек араларды коргоого үйрөнүш керек. Ошондо Туура гана айтасыз. Биз дагы ушундай чоң аракетибиз бар, биздин дагы менин кесиптешим экөөбүз. Ошо элдин сабаттуулугун бир аз болсо дагы жөө мындай толук туура маалыматтарды жеткирели деген бир оюбуз бар да, аракетибиз бар. Сиздерге окшоп адистер келип, ушундай мындай ачык тема болсо дагы сиздер жок дебей айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Себеби дегенде бул өтө биздин жашообузда азыр аябай актуалдуу суроолор болду деп эсептеймин да. Бүгүн урматтуу көрүүчүлөрүбүз, бүгүн биздин программабызда Нургуль Жамгырчиева болду. Психолог, жеке психолог, практика жүзүндө иштеп жүрөт азыр. Чоң рахмат келгениңизге. Менимче биз бүгүн абдан актуалдуу бир ачык темаларга талкуу жүргүздүк да. Ошондой кандай десем, күчтүүлүк менимче адам мындай азыркы биздин конокторубуз көбүнчө эле уялышат, тартынышат да. Анан тартынбай болгон оюңузду айтып бергениңизге чоң рахмат. Азыр анда биздин көрүүчүлөрүбүзгө кеңешиңизди, каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Эми бир мындай баланста болуш үчүн адам өзүнө ишениш керек. Өзүнүн мындай өздүк чектерди сезиш керек, далилдеш керек да, түшүнүш керек ошолорду. Постоянно развитие болуш керек да. Ошондо гана адам өзүн түшүнө билет, эмне каалап атканын, эмне үчүн, эмне себептен ошондой болуп, ошондой азыр турмушум ушундай болуп аткан үчүн ошол себептерди түшүнө баштайт дагы, анан кийин өзүнө жагымдуу жагдайды тандап оокат кылат. Негизгиси ошол эле, эми кошо берсе, көп нерсени кошсот, эми ал бүт индивидуалдуу, ар бир өзүнүн бир окуяга жараша. Негизгиси ошол болуп атат. Чоң рахмат келгениңизге дагы бир жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эки дарыгер программасы сиздер менен болду. Алып баруучусу Бигим Айжетимишева. Görüşкөнчө.